Пайғамбарлар баяны. Hazreti İshak пайғамбар, аға Аллах Тааланың саламы болсын. Қапалулардың ұстаты Забихуллах сыпатының иесі Hazreti Ибрахим пайғамбардың екінші уылы. Палестина жергесінде жашаған Шам жана Палестина елдеріне жіберілген пайғамбарлардан. Енесі Hazreti Сара, ағасы Hazreti Исмаил алейхиссаламдан қанша жаш кичүү болгондугу белгисиз. Hazreti Ибрахим Намруттун отунан кутулгандан кийин жубайы Hazreti Сара менен ыйманга келген бир канча момунду ээрчитип Вавилондон Египетке келет. Кийинчерээк ал жерден Палестинага жана Шам тарапка барат. Төрөлүшү. Hazreti Сара энебиз жаш мезгилинде төрөгөн эмес. Hazreti Ибрахим алейхиссаламдын уулу Hazreti Исмаил алейхиссалам менен аялы Hazreti Ажарды Меккеге таштагандан кийин кайра Шам тарапка кайтат. Кийин Аллах Таала улайган Hazreti Сарага бир уул тартуулай турганын Hazreti Жабрейл алейхиссалам аркылуу сүйүнчүлөйт. Ошол кезде Hazreti Ибрахимдин жанында парданын артында турган аялы күлүп жиберет. Ошондо ага Исхак жана Исхактан кийин келе турган Жакып сүйүнчүлөнөт. Hazreti Ибрахимдин жубайы: "Ой, мен кемпир, күйөөм чал болсо, анан кайдан төрөмө келем? Албетте бул таң калыштуу нерсе", дейт. Hazreti Жабрейл менен чогуу келген периштелер: "Алланын амирине таң калып жатасыңбы? Силерге Алланын мээрими жана берекеси болсун. Чындыгында Алла Таала мактоого татыктуу, өтө улуу", дешет. Ошентип Алла Таала ага пайгамбар жана жакшы адамдардан болуучу Hazreti Исхак тууралуу билдирилет. Жана Hazreti Ибрахимге да Исхакка да береке тартууланат. Алардын урпактарынан жакшы иш кылгандар да, өз жанына ачык жабыр кылгандар да чыгат. Арине, Hazreti Ибрахим да, Hazreti Исхак да, Hazreti Якуб да күч жана акыл ээлери болгон Алланын пенделери эле. Анткени Аллах Таала аларды келечек жай жөнүндө ыхлас кылуучулардан кылган. Алар Алланын алдында тандалма жакшылардан болчу. Ошентип Hazreti Исхак Аллах Таала Hazreti Лут алейхиссаламдын коомун жок кылган жылы дүйнөгө келет. Ысымы Hazreti Сара бул сүйүнүчтүү кабарга кубанганы үчүн баласына Исхак ысымы берилген. Исхак иврит тилинде күлүмсүрөө деген маанини билдирет. Шам тарапта жашап бойго жеткенден кийин ата-энеси менен Меккеге барат. Агасына жолугушу. Hazreti Исхак алейхиссалам ата-энеси менен Меккеге барганда ыйык Каабаны зыярат кылып, агасы Hazreti Исмаил алейхиссаламга жолугат. Ал жерде ата-энесине кызмат кылып жүрүп, кийин үчөө кайра Палестинага кайтат. Ал жыл сайын ажылык мезгилинде Меккеге келип турган. Пайгамбар болушу. Hazreti Исхак алейхиссалам бир риваятта атасынын көзү тирүү мезгилинде, башка бир риваятта болсо атасы дүйнөдөн кайткандан кийин Шам жана Палестина элине пайгамбар болуп дайындалып, атасынын диний өкүмдөрүн жайылтууну улантат. Коомуна насыят айтып, Алла Тааланын буйруктарын жана тыюу салган нерселерин билдирген. Өтө билимдүү, адептүү жан болгон. 60 жашка чыкканда Ияз жана Якуб аттуу эки уулду болот. Иязы Hazreti Исмаил алейхиссаламдын кызына үйлөнөт. Hazreti Исхак пайгамбар өмүрүнүн акыркы мезгилинде эки уулуна эки башка бата берет. Урпагыңдан пайгамбар чыксын деп Якубка дуа кылса, Ияздан урук тукумуңан өкүмдарлар, падышалар чыксын деп жаратканга жалынып жалбарган. Дүйнөдөн кайтышы. Hazreti Исхак алейхиссалам 160 жаштын тегерегинде бүгүнкү Палестинадагы Кудуска, тагыраагы Иерусалимге жакын жерде дүйнөдөн кайткан. Сөөгү атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлган. Атасынын дуасы менен урпактары аз убакытта көбөйөт. Hazreti Исхактын Якуб аттуу уулуна да пайгамбарлык жиберилген. Анын уулдарынан жана неберелеринен пайгамбарлар чыккан. Бир аты Исраил болгон. Hazreti Якубтун урпактары кийин Исраил уулдары Бани Исраил деп аталып калган. Өмүрүнүн акырында көрүүсү начарланган Hazreti Исхак бет түзүлүшү, тулку бою, адеп ахлагы, жашоо турмушу жагынан атасы Ибрахим алейхиссаламга абдан окшош болгон. Ал Кур'ан-ы Керимде илим ээси катары эскерилет. Мужизалары. Биринчи, айбанаттар ачык бир добуш менен пайгамбарлыгына күбөгө түшкөн. Экинчи, ал дуа кылганда тоолор кыймылга келген. Кудуста элди Алла Таалага иман келтирүүгө чакырган мезгилде чогулуп тургандар, эгер ушул тоону кыймылга келтирбесең иман келтирбейбиз деп шарт коюшат. Ошондо Hazreti Исхак алейхиссаламдын дуасы менен тоолор термеле баштайт.
Натыйжада Кудус халкынын баары ыйманга келет. Үчүнчү, Hazreti Исхак эшегине минип тоого жөнөгөндө эшегинин алдыңкы эки колу кыскарып, аркадагы буттары узарчу. Тоодон түшкөндө тескерисинче колдору узарып, буттары кыскарчу. Төртүнчү, Hazreti Исхак алейхиссаламдын дуасы менен Алла Таала өлгөн айбанаттарды тирилтчү. Бешинчи, Шам халкынын каалоосу менен дуа кылганда бир кой дароо козу тууп, кийин көп өтпөй удаама-уда 9 жолу тууган. Пайгамбарлар баяны. Эгерде бул видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп каналга катталууну унутпаңыздар.